Кечээ эле ошол коомдогу бир талаш маселелер боюнча пикириңизди билдирдиңиз. Жанагы жоолук маселеси боюнча бул көптөн бери талаш тартыш болуп, мектептерде сентябрь башталган сайын эле проблема болуп келет. Анан сиз ошол жоолук салуу бул кадыресе иш, чектебеш керек окуучулардын укугун деп айттыңыз. Анан ушуга тактоо киргизип кетесизби? Муну дагы бир популисттик кадам деп баалагандар болду да интернетте упай топтош үчүн дегендей. Билесизби, бүгүн коомдо айрыкча Ош шаарынын ар кандай күчтөр бар да. Ошентип экинчи тарап менен бир тарапты кагыштырып, баягы кызыкчылыктарын, көз караштарын кагыштырып, ошодон бир натыйжа чыгаранга аракет кылгандар бар да. Маселен мен ушул нерсеге чек коюу максатында мен айттым. Маселен мени жоолук салынган эне төрөгөн, тарбиялап өстүргөн. Эмне себептен мектепке кепка кийип барса болот, шляпа кийип барса болот, а жоолук салынып барса эмнеге болбойт? Калпак кийип барса эмнеге андай болбойт? Эгер мыйзам тарабынан каралып, бирдиктүү окуу формасы киргизилип, токтом менен бекитилип өкмөттүн, же болбосо кандайдыр бир билим берүү министрлиги тарабынан кандайдыр бир чечимдер кабыл алынып бизге жөнөлсө, биз аттак аткарайлы. Анда эч кандай мыйзам болбогондон кийин, чектөө болбогондон кийин, биздин конституцияда эркин дин тутуу боюнча ачык так жазылгандан кийин, эмне себептен биз жоолук салынган адам жектешибиз керек? Эмне себептен биз жасалма карама каршылык түзүп, жасалма коомду биз дүүлүктүрүшүбүз керек? Ага биз каршыбыз. Ошондуктан мен саясий жоопкерчиликти мойнума алып туруп, мен андайга чек койдум. Токтоткула. Мыйзам алдында бардыгы бирдей, ошондон бирдей мамиле болсун.